Башталды. Не башталды? Башталды. Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар? Биз бүгүн кайрадан эле ошол тамак учурундагы маекти мантты да колго алды болуш керек. Ошондуктан сүйлөп баштадык да, ооздар кичине бошоп. Бүгүнкү темабыз эмне? Бүгүнкү темабыз ошол баштаган ишиңдин аягына чык деп жазып туруп го. Баштаган ишиңдин аягына чык. Мен оюмча негизи ар бир адам өзүнүн бир чөйрөсүндө өзүнүн кылган ишинде уста болуш үчүн, мастер болуш үчүн ошол чөйрөдө көп убакыт өткөрүш керек. Ошол чөйрөгө көп убакыт бөлүш керек. Анан ошондо гана устасы болуп чыгасың да. Мисалы үчүн мен штукатурщик болсом, бир жерде стройкада иштесем, мен эгер ар кимге пособник болуп, жардамчы болуп жүргүм келбесе, мен алып штукатурканы айлыгына карабай жасай берем. Ал чакырса алга барып жасайм, бул чакырса алга барып жасай берем да. Требовательный мындай. Мисалы үчүн ошол штукатурканы идеальный кылып калышым керек да. Менин максатымчы. Акча төлөгөнүнө карабай элеби? Мисалы үчүн менин максатым уста болуш да, уста мастер болуш. Себеби мен мастер болсом, адамдар мен жасаган ишти көрөт. Муну ким жасады дейт. Муну акыл жасады, ал ким дейт. Ал ушул жерде иштейт, мага ошону алып келчи, жакшы жасайт экен дейт. Себеби мен уста болдум да. Ошол мисал айтып берейинби, ошол мен мисалы нарындык бир бакерле Германияда чогуу университетте барат элек, бир нерсе. Ал бир немистин үйүндө калат экен. Немистин үйүндө калса, ал квартирант да. Анан немистин үйү ошол ээси ваннасы бузуп калган үчүн устан чыгарат экен. Анын устан чыгарганда ал иштеп атыптыр, анан урушуп кетиптир ээси менен. Уста ээси менен урушуп, ремонт кылган киши. Анан жана кыргыз нарындык байке карап угуп атам дейт да, кандай реакция болот дейт. Тиги аябай жини келиптир. Эми хозяингечи уста жини келип эме кылып атат дейт, бирок жасаган ишин аябай укмуш жасап атат дейт да. Анан таң калдым дейт. Кантип бул урушуп кетсе, мен мисалы мен ошол жерде болсом, хозяин же айлык жакшы берип койсо, эме болуп калса же түшүнчө болуп калса, жини келсе, аны таштап кылбай кетип калмакмын дейт. Бирок ал немиз ошол жерде урушканы жини келип атат хозяинге, бирок жасаган жери аябай жакшы болуп атат дейт да, ошон үчүн. Анан таң калдым, ал жактан бир сабак алдым дейт. Мен дагы ошол жактан сабак алдым. Мындайча дегенде кандай болот? Мисалы бир нерсени жасаганда акысыны бербей калды, ал акы калып калды. Бир жагынан ал туура эмес, ката кылды. А бирок биз таштап кетсек, биз да туура эмес, ката кылган болот дейт да. Ал жери көргөндө бул жасаган иши, бул анын иши да, анын эмеси да. Рекламасы мындайча айткандачы. А эгер жасабай кетип калса, анда ал жерде ал жакшы жасай албайт деген өзүнүн репутациясын түшүрөбүз. Ошол акыл сен айткандай. Жок, мен айткан неменин оюмдун маңызы кичине башкачараак болчу да. Мен айткан сөзүмдүн маңызы, мисалы үчүн, кандай иш болбосун, кандай бир башталуу болбосун, ошол жерде эгер өсөм десең, ошол чөйрөдө баарын үйрөнөм десең, ошол чөйрөгө көп убакыт бөлүшүң керек деген ой да. Англисча in a nutshell деп коет, кыскасы, короче, ошонун ою бирдемкени баштадыңбы, аягына чыгыш керек. Аягыны өзүң коесуң. Аягы деген сенин максатың. Эме бар. Сен эми ушул оюңду мына биздин курска тиешелүү кылып айтып атасың же жөн абстрактно? Бүгүн өзүмдүн бүгүнкү бир эртең мененки студент менен маек куруп, ошол жөнүндө сүйлөшкөн болчу да, анан ошол ой келди да бүгүнчү. Себеби көп студенттер келип 1 ай, 2 ай, 3 айда кетип калышат. Анан кайра келген студенттерди да көрүп атабыз да. Мисалы үчүн 3 ай окуп кетип, кайра 3 айда кайра келген студенттер кайра эле 0 болуп калды. Себеби өз убагында көңүлдү полный убакытты көп бөлгөн эмес. Туурабы? А эмечи мына сөз кандай? Мисалы англисче айтат го. Good at everything, master of none. Good at everything, master of none. Exactly. То есть кантип айтат? Кантип которсок болот? Баары жакта жакшымын, бирок бирөөсүндө да уста эмесмин деген сөз. Ошол ой ошентип колдонот да. Биз баары жакка кана беребиз. Мынаны кылсам, мынаны кылсамчы, мунуну алсам, мынаны тигини. Анан баарынан тытылай беребиз, бирөөсүндө аягына чыкпайбыз. Жок, эмнеге аягына чыккан бизге кереги барбы? Же бир нерседе аягына чыккан эмне жакшылыгы бар? Кимдин өзүнүн максаты да. Мисалы үчүн, сеники кандай мисалы? Мен мисалы үчүн максатым бир баштаган ишимде, мисалы үчүн, аягына чыгуу. Себеби мен ошонун аягына чыксам, ал менин келечектеги наным. Тамагым. Ал менин тамагым да. Ал менин источник дохода. Источник дохода да. Ошондуктан мен үчүн ал маанилүү да. Мен аны билишим керек. Себеби конкуренция чоң. Биз эмне үйрөнөбүз? Биз ошол эле штукатурщик болушту үйрөнөбүз, ошол эле тил билишти үйрөнөбүз. Себеби азыркы базарда
жумуш базарында мисалы үчүн конкуренция бар. Только жакшы штукатурщиктерди алат, только жакшы сүйлөгөндөрдү алышы мүмкүн, туурабы? Мен үчүн мотивация ошол болушу мүмкүн да. Мен мисалы үчүн тилди эмнеге жакшы билгим келет? Себеби менин максатым ошол иш базарында, жумуш базарында конкуренция түзгөндөрдүн астына чыгып туруш да. Мен үчүн мисалы. Туура. Мен ошол жерде айтып кетейин дегем, баягы мисалы тил жөнүндө айтып атсам, мисалы азыр айтсак Кыргызстанда болсо, бир нерсени кесип жакшы үйрөнүш үчүн анын окуусу болуш керек, же ошондой завод болуш керек, же эме болуш керек, ошондой көп эме керек да, эмне деп коет, инфраструктура керек болот да. А бирок мисалы тилди үйрөнүүдө кандай инфраструктура керек, чтобы бир тилди үйрөнүш үчүн? Алайдагы аты ким эле, тиги айылдын Кызыл Булак десе, ошол жерде бир адам да, кыргыз бала же киши болсун. Ошол жерде мисалы катын жайды дейм. Мисалы бир баланын бир тил үйрөнүш үчүн эмне керек болот ага? Бир интернетке кирген бир соткасы же планшет болсо болду. Ал жерден башка эч мисалы заводдордун кереги жок, бир нерсе. Ошол жерден аябай жакшы видеолорду көрөт, эмелерди көрүп кызыкса, ошол бала айылдык бала мировой эмеге чыгып кетсе болот. Болобу? Деңгээлге чыгат. Аябай эме эч эмеси жок мунчу. Биз көрүп атабыз, результаттарды көрөбүз. Канча окуган айылдык балдар, кыргыз балдар келип мисалы буякта иштегенде же заграничте иштегенде, алардын уже эмеси уровени мировой стандарт. Международный эме фирмаларда иштеп атат. Ошон үчүн мисалы тилде баягындай тил үйрөнүш керек, Америкага барыш керек. Америкада жашадык, азамат айтып койчу. 30 жылдан бери жашайт. Кыргыз болсун же мексиканец болсун тилди билбейт. Ал жерде жер эме кылбайт. Ооба. Келди баягы оштук акелер бар, мисалы сүйлөгөндө бир сөз билет, бирок мындай караганда эмнегенде ал тилге отуруп алат, ал иш кылыш керек. Тамак жеш керек, эме кылыш керек, ошондой да, мисалы. Ошон үчүн тил деген өзүнчө эме, ага көңүл бурса жер эме эмес, маанилүү эмес да. Кызыккан адам азыркы убакта 21-кылымда. Демек анда суроо мындай да, баштаган ишинин аягына чык дегенде биз тил үйрөнүп жатышат, алар кантип аягына чыгат? Эми мен мынтип ойлойм да, бул бизге келген балдарга биз 3 айлык курс деп айтып атабыз. Бул тилдин түбүнө чыгып 3 айдын ичинде таптакыр невозможно. Бирок ар кандай объективдүү, субъективдүү эме себептер менен окуучулар 1 ай окуп, 2 ай окуп кетип калып атат. Кээ бирөө ооруп же жумуш аркылуу жумушунан бошой албай, кээ бирөө акча төлөй албай 1 ай эле окуп кетип атат да. Анан ошондуктан мен ойлойм, биздин борборго келген окуучу ушул бир өзүбүздүн лично меники ушундай да, ар бир этапка бөлүп коем өзүмдүн. Баягы 3 айлык курсумду ар бир этапка. Ар бир этаптан бир определенный бир навык алып чыгат. Мейли минимальный бир разговорный речь башында эле. Анан 2 айда уже грамматиканы толук болбосо дагы уже чегине чыккан болуп калат. А вот 3 айда алса, это уже кандай эми орустардын арасында оюн денен түшүндүрбөсө дагы түшүндүрө алат да. Жерин иштеген жерине бара алат, жашаган жерин айта алат, өзүнүн өмүр баянын айта алат. Мен ушундай кылып бөлүп коем да өзүмдүн окуумдан. Ойлойм, биздин борбордон 1 айга келип окуп кетсе да болот. Это уже өтө аз. 2 ай келип окуп кетсе да болот. Бул деле аябай аз. 3 ай окуса деле болот, бирок бул дагы чек эмес деп ойлойм да. Мен ушундай деп ойлойм. Бир жагынан эже сиз мисалы келгендерге кантип окууну, самостоятельно окууну үйрөтсөңүз дагы ал дагы плюс да. Алар уже 1 ай келгенде балким көп сөз жата башы мүмкүн, бирок кайсыл жерден эмнени окушту, источникти көрсөтүп коет, библиотеканын жолун көрсөтөбүз же интернетте сайт көрсөтсөңүз, ошол жерде ачып уже өзү үйрөнүп кетсе болот. Эң эле негизи окуучуларчы бизге келип алып баягында ичинде ар бир тил билбеген адамдын ичинде бир коркуу сезим бар да. Ошол коркуунун биз кулу болуп калганбыз. Адамдарчы оюбузду айтсак туура эмес болуп калабы деп чочулоо пайда болуп, эч ким оюн кенен айта албайт. Биздин борборго келген окуучулар ошол коркуу сезимден айрылат. Кенен эркин өзүн сезип калышат. Кантип айрылат эже? Биз эмне кылабыз айрылганда? Эми мен өзүмдүн практикаман айтайынчы, мен англисче эркин айта албайм. Орус тилине келгенде алар өзүнүн уровеньдеги балдар менен отурушат. Алар деле ошондой эле, алар деле сөздү билбейт, туура айтабы, туура айтпабы, аларга опокшош да. Мына ошондон эркин сезүү ошондон башталат. Бул деле менде экен, мен деле ушинтип сүйлөй берсем ушинтип тилим чыгат экен деген ой менен алар өзүн мындай алга сүрөп кетет да. Бизде өткөнгү эме подкастта айтып кеткен, кантип мисалы эркин сезе баштайт, кантип коркпойт дегенде, биз бул борбордо мындай атмосфера жаратабыз да, создавать этебиз. Кандай деген правилалар менен жаратабыз. Биринчи правило катуу сүйлөш керек. Адам мындай бийик сүйлөсө, үн бийик чыгарса эркин болгону сезилет. Андан сырткары окуучулар бири-бирин оңдобойт.
Бул жерде оңдогондо ал аны жардам берейин деп оңдогон жок. Балким ниети ошондой болушу мүмкүн, бирок аны кабыл алган киши буну критика же мени өткөн айтты го. Сындап атат деп ойлогон үчүн. Мен сабагымда биринчи правиланы катуу бармашат, баардык катуу сүйлөйт. Экинчи правиланы кармагандар болот, бири-бирин сындай берет да. Мен ашык айтам, сындай бериңер дейм да, адамсыңар деп, каталасыңар деп. Бирок менде мындай чоң таяк бар да. Көрсөттүр сындагандарга. Ошол Таякты көргөндө эле каша. Ооба, мен да чоң плакатка алтын эрежелер деп жазып койгом. Биринчи келгенде эле окуучулар ошо менен тааныштырам. Анан ошонун баардыгын окуп алышып, анан баардыгы таң калышып айтышат, чын эле ушинтсек болот экен да деп. А между прочим, мен ушул эрежени мен мына Америкадан келген балдардан үйрөндүм. Максат мен Азаматтардан. Ушулар вообще мени көп нерсеге үйрөттү. Вообще молодцы беремдер. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет дейт да. Баары бир сыртта жашап, сырткы чөйрө менен көбүрөөк. Анда токтосок эмне кылдык? Баштаган иштин аягын биз тил боюнча бир адам тилге баштаса, ошонун аягына чыгуу деген бир аз туруп, бир канча сүйлөгөнгө чейин бир ай келсе деле уже кантип үйрөнгөндө үйрөнөт. Жок дегенде, жок дегенде кыска убакытта эме кылыш керек. Бир сөз деле көп нерсеге маани. Мен дагы бир акыркы окуу эме айтайын, тил жөнүндө. Менин классташым Германияга барганда, автобус менен барган же поезд менен эсимде жок, же самолет менен барган, бирок аны менен чогуу орустар да чогулушкан экен. Эми башка айтайын. Жанында барган элдердин ошол бир 30 чакты киши эч кимиси же немисче же англисче билбейт экен. Тиги классташым Азамат ал англисче билет эле. Анан багаждарды каяктан алуу же кечигип калса башка бир терминалга жибергенби эч ким түшүнбөйт экен. Ал барып, excuse me, where do we get our, baggage? And ошону сураса тиги көрсөтсө, ал ошол жака карап келсе, артында 30 киши артынан кетти. Бул эми бул сүрөттү карасаңыздар, бир эле мындай 2-3 сөздү билет ал жерде. Каякта биздин эме багаждар деп сүйлөдү, тиги көрсөттү, болду. 5 сөз менен ошол 30 кишини алып кетти ошол жерге. Бул деген сөз ушул киштин аягына чыккан сыяктуунун бир белгиси болду. Результат. Ошол оюңар барбы? Жокпу? Эмки тамак жегенче, көрүшкөнчө, эмки тамактагы мая күчүндагы чейин жакшы калгыла.